Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly dostlar. Mustafa kanalımızın görüşleri. Bugün Pitomnik ayılındayız. Karasu rayonunda tuğanlar. Sizlerge hazır uşul atlardan münözlemelerini alıp qarаңыздар. Olaka çurkap жүрген сүрдүү atlar çıkmakçı. Bul bir, bul jakta dağı Akjal. Bul buştu ha? Hazır толық маалыматтарды аттарды минип көргөзү айталы туғандар. Мына 2 туғандар. Бұл жалпы қанша ат шығады ака? 3 ат шығады. Мына туғандар. Бұл екінші ат. Бұл жақта тайғандардан бері бар екен. Анда бұл аттардың толық мүнөздөмөлөрүн алалы. Жоон жолпу балбан аттар бүгүнкү чыгарылыштарга чыгат. Баалары айтылат. Үчүнчүсүн көрүп коелу дагы. Мына достор, үчүнчү ат бұл жақта турат. Абаканский. Анда бардығын тартып чыгара берелерин да. Анда биз баштайлы туғандар. Алманбет ака, ассаламу алейкум. Алейкум. Денсаулык жакшы ака? Жакшы, өзүң тынч ба? Тынч, Кудайга шүгүр. Аттарды чыгарайын дедиңиз бе ака, сатууга? Бүгүнкү чыгарылышта 3 ат чыгат экен ака. 3 ат чыгат. Анда ушул Акжалдан баштай берсек. Бул ушу Абакан. Абакандан келген. Келген таймалындачы. Мына бизге келгенибизге Кудай кааласа мына 2 жыл болуп атат бүйүрүнө. Аттын немеси жакшы багыпсыз, а? Бул өзү сындуулугу. Алганда Орловский менен Полтияж аралашты. Орловский менен Полтияж аралаш. Мына туттар ондай деле жоом. Пайпактары деле анча жок экен, а, пайпактары. Ошондо азыр 3 жаш болду. 3 жаш, Кудай кааласа жазга саят. Жазга саят. Акжал экен. Бою канча чыгат экен ушул тапта? Бою ушу 1.65 чыгып калар. 1.65. Мындай караганда чоң көрүнөт экен, а? Жоон ат экен тугандар. Азыр минип койсок болобу? Кичине минип бастыралы. Андан кийин баасын айталы. Кичине бастырып койчу. Мына тугандар. Акжал ушул жерде кашкасы бар экен. Толук маалыматты Алманбет ака айтып тургандай, мына арт жагынан дагы көрсөтөлү дагы. Бул атты минебиз азыр. Минип чыгаралы. Мингенден кийин дагы ат ачылат түшөт. Аны дагы көрөбүз. Мына достор, атты токуп минип баштадык. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Ака, бул атыңыздын мындай мүнөзүн бир айта кетпейсизби? Мүнөзү өтө жошат. Күчтүү адамдаргачы. Бозу да катуу өтөчү. Бозу катуу. Катуу. Мына тургандар. Бунун баасын канча дедиңиз эми? 400 дедим. 400 000 сом. 400 000 сом. Мына тургандар. Мындай жоон ат мингиңиз келген болуп калган болсо тургандар. Буну кичине улакка мындай салып көрбөдүңүз, а? Бул жерде така улактарды кырып аттым эди чабылып. Така улактарды чабылып аттыбы? Дүңгүдө чабылып. Просто мына чоң жыйындага салынып, 405 сом, жерде 150-100 аттар. Мына сүзүштөрү кандай? Монда топко салбадык, мына катканда ары өтө катып калат. Мында кыска чаап көрсөтүлөт. Кыска чапса болот. Бир коюп койчу бияка, Кырып койгон атта. Ошо местасына. Мына достор. Жеңил экен, а? Чуркашы. Токтуруп кетейин деди. Мына достор, 400 000 сом дедиңиз ака? 400 000 сом. Кеми болот? Сүйлөшүү жолдору бар тугандар. Болду. Ооз анча катуу эмес экен ака. Катуураакпы? Мына тугандар, бул биринчи ат болду, Акжал. Караң, ден соолугу жакшыбы? Мына айтып турат. Такка туруштар, буттары таза экен. Баарына ден соолугуна жооп бересиз, а? Мына тугандар, бул биринчи ат. Анда кийинки атка өтөбүз. Кийинки улакка таамай жүгүргөн аттарды биз менен чогуу көрүңүздөр. Тугандар, мына экинчи атка кезек келип калды. Бул экинчи ат тугандар жон ат эмес экен. Улакка чабылып жүргөн. Бул Карасу районунда аты чыгып калган көк атты тартып баштайлы. Алманбет ака, бул ат боюнча маалымат бериң. Көк ат боюнча биздин көрүүчүлөргө. Эки асый. Жазга Кудай кааласа 3 асый болот. Бунун породасы кандай? Породасы Карабайыр. Карабайыр, а? Бирок ат совсем мына жоон ат экен ака. Көпчүлүгү буну Орловский мындай дейт, мына өзүнүн бенин баласы. Бул сиздин колуңуздан эме болгонбу? Колунан баштап эле бизде чоңойгон. Эмнеде биздин айылдагылар бүт баарлар билет мунучу. Кандай бенин баласы, кандай аттын баласы экенчи. Ошондо улагына таамай экен, а? Улак үйүрү гарантия бул. Улак үйүрү гарантия. Мына аттын сынын караңыздар. Эми мисалы үчүн бирөөгө бергенде уят болбой турган ат ба ака? Кааласа.
Кайтып келбей турган ат бака. Кайтып Кудай каласа келбейт булар. Кайтып келбейт дең, а? Билген адамдар апарлы чалып эскилетти. Ат Ат айтып турбайбы. жүрөгүнүн токтуулугу. Өтө жүрөк тоо. Кириш чыгышы жакшы экен, а? Ашып кеткенде эле качат. Эми азыр буну чаппайбыз. Чаппайбыз. Жон гана мындай бастырып көрсөтөт экенбиз. Атты уже мындай суутуп баштадыңызбы? Жок, азыр суутуп убакыт болбой жатат, ого чыгат. Убакыт болбой жатат. Кече пакалап эле. Мына достор, аттын бою канча чыгып калат? Аттын бою 60-тын үстүдө. 60-тын үстү. Бери бастырчы. Аз көкүрөктөрүн, буттарын жанынан тарталы. Яна ат экен, ат экен. Бери, ушундай кылчы дагы. Тизгиндебичи андай камчы менен неме кылыш керек ба? Тизгинделе барат. Тизгинделе барат, а? Бирок камчы менен турган жакшы да негизи. Бу канча немеге коюлду? Бээге, үйүргөчү. Биздин өзүм жерде 3-4 бей бар, ошого коебуз. Ушул жерде эле, а? Анан көп бейге коебуз. Көкүрөктөрүн бир чыга. Балдарым бар. Көрүп коюңуздар. Балдар өзүнө окшошпу же башкача түштүбү? Ар кыл түштө, тоору түшкөнө өзүнө окшогон көктөр бар. Эми пейлин айтың ака. Пейли өтө жоош. Жаман пейлдер барбы? Вообще. Жаман пейли жок, а? Вообще жаман пейли. Жооштугу жоош. Жооштугу жоош. Мына достор, эми баасын угалы. Булака там аят кимге керек? Алмамбет экен номерине чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Такага туруштары жоош. Өтө жоош такага. Эми баасына келелек, а? Баасын канча дедиңиз? 600 миң сом деп атабыз. 600 миң сом. Улагына жараша, баасына, баас ошого жараша коюлуп атат экен туугандар. 600 миң сом кеми бар. Болду, бери. Мына туугандар, экинчи ат болду. Менимче бул ат көбүнө жакты болуш керек. Комментарийлер бул ат боюнча жакшы эле кетет болуш керек туугандар. Мына аттын сынын ушу капталдığındагы бир сыра көрсөтөлү, аттын соорусун тарталы. Чо бастырып койгун. Баскан басыгын көрөлү дагы. Кийинки атка өтүп тартабыз достор. Эми келип көрүп кетсеңиздер андан жакшы болот. Аттын минип көрүп үстүнүн токтугу кандай экен. Оозу жумшак беке? Бул деле андай эле жумшак эмес. Бул деле өтө жумшак эмес. Анан мына жаш балдар чаба албайт деп эле ойлойм. Балбан керек экен да буга дагы. Күчтүү адам миниш керек экен. Күчтүү адам миниш керек экен. Мына туугандар, анда экинчи атты көрдүңүздөр, кийинки атка өтөбүз. Ат жаккан болсо комментарий жазыңыздар. Класс деген белгини басыңыздар туугандар. Бөлүшүп кетсеңиздер ыраазы болобуз. Туугандар, 3-чү балбан аттын номерине келип калдык. Мына походкасы, басышы башкача, жоон жолпу. Бул Акжалдын дагы баасын сурайбыз, баарын айтабыз. Мүнөздөмөсү кандай экенин аттын ээси Алмамбет эке бере бериңиз эке. Бул ат боюнча. Кайман аты Чабдар деп коебуз. Чабдар. Берки көк аттын кайман аты кандай? Көк ат эле. Көк ат эле, кыргызча ат экен да жалаң эке. Көк ат Чабдар. Бунун породасычы? Породасы Карабайыр өзүнүн кыргыз аттын балдары. Таза Карабайыр. Таза Карабайыр. Эми көпчүлүгү буну Россиябы деп ойлошот, бирок таза Карабайыр. Любой менен спор кылам. Бул жоон экен эке бул дагы. Бул торпоктун аты. Торпоктун аты болот, Кудай кааласа. Жашы кандай дедиңиз? Жашы буям жазга, Кудай кааласа саят, азыр пишти. Азыр бышты. Буну деле мындай чабып көрдүңүзбү? Бул деле текалактарга чабылып көрүнүп. Чабып көрүнгөн эме болгон, а? Жолун тандап, кадимкидей чыркат. Эми бир жакшы адамга келип тарбияланыш керек экен да, дальше, а? Дальше, Кудай кааласа. Мына достор, Чабдар деген кайман аттагы бышты. Мына тишин көргөзүп коелу. Азыр сайды дедиңиз, а? Азыр сай элек. Сай элек. Бул азыр иши жок мына. Иштеке жок. Мына достор. Мына. Бунун мүнөз пейилдери кандай? Өтө жоош. Өтө жоош. Ама ака, рахмат, атты ушундай немеге чейин бакканыңызгачы. Өтө сонун баапсыз. Бунун оозу ачыгын айтыш керек, аны экөөнөн да каттык. Экөөнөн да каттуу. Өтө каттык. Анчамыз адам токтото албайт. Токтото албайсың. Өтө каттык. Мына туугандар, аттарга бир азыр жаштан кийин токтонуп кетсе керек. Карат болгон, ошун токтобойт эле. Бир да токтобойт эле да. Улап алганда кетет, ошо бойдон. Кетет эле ошо. Ошолот, бирок 4 асыйдан кийин токтонуп кетти. Мына немеси дагы. Буту дагы караңыздар, ичке тойдоо экен. Көрүп турасыздар өзүңүздөр. Азыр эми чатка аяктарын бир сыра көрсөтөлү. Бастырчы? Акырын бастыр, Акырындан тартабыз. Ден соолугу жакшыбы ака? Ден соолугу жакшы. Ама жеп ичтерин сурабай эле коеюн ака. Өтө күчтүү баапсыз. Крокодил булар. Крокодил. Аймайбы ака только? Аймай.
Эми bunun басын айтыңыз. Канча дедиңиз 500 чабдарды? 500 миң сом. 500 миң сом. Эми аларманга келип калса жакшы кылып сүйлөшсөңүздөр болот, а? Саудалашат, эч ким айтканына сатканбыз. Мына достор, аттарды жактырыңыздар, келип көрүңүздөр. Баасына туура келип калса, чөнтөгүңүзгө ылайык болсо, баалашыңыздар туугандар. Болсо жакшы бир сөздөрүңүздөрдү айтып, комментарий калтырып койсоңуздар болот. Бүгүнкү чыгарылышта ушул 3 атты тартып көрсөтүп бердик. Биринчиси 400 миң сом, экинчиси 600 миң сом, мына үчүнчү чыккан чабдар 500 миң сомго коюлду. Доллар менен дагы жазып көрсөтөбүз туугандар. Даректер айтылды, питомник айылы, Кара Суу району. Бер буруп кой. Бүгүнкү бир оңго солго буруп көрчү. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз ушул 3 мындай жакшы аттарды тартып көргөзүү менен соңуна чыгарабыз. Görüşкөнчө достор, саламатта калыңыздар. Ат жаккан болсо сиздерден класс.